Assalamu alaikum dostlar. Menden barыңарга ысык салам. Каналыма кош келгиле. Каналыма подписка кылып, комментарийлерди жазганды унутпаңыздар. Бүгүнкү видеодо болсо биз силерге көздүн көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адам кантип шахмат ойнойт, ошол тууралуу көргөзөбүз. Бул мынакей обычный эле шахмат, эч кандай айырмасы жок деп айтсам жаңылышам. Бир айырма эле бар. Могул шахматтын клеткаларынын үстүндө кичинекей тешикчелер бар. Бул эмне үчүн мен азыр силерге айтып берем. Шахматты ачабыз. Мынакей шахматта жанакы тешикчелерге шахматтын могул эмне деп айтсам, буну таякчасы деп коелучу. Ошол таякчасын ошого салабыз да, азыр көргөзүп берем. Баарын чыгарып алайын биринчи. Мен бүгүн шахматтын тарыхын силерге айтып берейин деп, бирок именно ушул шахматтар кантип жаралганын, ким чыгарганын таппай койдум да, интернеттен карап таппай койдум. Баарын чыгарып өттүк. Мисалы, мунун ак менен кара экенин дагы кантип айырмалайбыз, ошол жөнүндө айта кетейин. Бул мисалы кара пешка экен. Бул кара өңкенин каяктан билип атам. Могул жеринде мындай сызыкчалары жок, сыйгалак болсо, демек бул кара өң да. Мен азыр силерге агын таап берем. Бул мынакей ак пешка экен. Тизе баштайлы, пешкалар деген мына бул жерге коюлат. Мынакей өзүңүздөр көрөсүңөр, азыр монтип тешигине салып коебуз. Бунун эмнеге тешигине салып ойнойт экенин дагы мен азыр силерге көргөзүп берем. Бул кара, баарын бул мисалы ак пешка экен дагы, муну дагы салып коеюн. Бул ак ат экен. Бул болсо, бул кара ат экен. Кара атты деген мен могул жакка салам. Мен шахматты көптөн бери ойной элек болчумун. Бул ак слон экен. Кичинекей чагымда ойногон болчумун да. Бир 3-4 классымда болуш керек эле. Ошондон бери ойной элекмин. Бул кара ат экен. Бул пешка. Бул деген кара ферзь окшойт да, анткени королдун башы мындай болчу эмес. Азыр король. Мына могул болсо ак король экен. Экөө окшоштой эле да, бирок ошол айырмасын могул жагынан мен билип атам. Бул ак король. Так, кара ак. Бул ак болгондон кийин муну жок, азыр бул кара ак, кара. Так, муну каранын үстүнө коебуз, анткени ферзь любит свой цвет деген бизде кичинекей жагыбызда ошентип үйрөтчү да, ферзь любит свой цвет деп. Так, ак, кара. Бул болсо кара. Ферзьти өзүнүн жайына койдук. Бул дөмпөкчөлөр мен ойлойм, немеге дагы могулар кара болуп тургандар дөмпөкчөлөр болуп аткандан кийин шашкини дагы ушундай эме менен ойнойт болуш керек депчи. Бирок мен шашкини ойноп көргөн эмесмин да, мындай досканын үстүндө. Бул кара пешка экен. Так, бул деген мына ферзьти таптык. Ферзь ак. Мынакей достор, мен тизип бүттүм. Өзүм жагыма акты каратып алдым. Анткени мен кичинекей чагымда актар менен ойногонду жакшы көрчүмүн, эмнегедир. Мынакей мен силерге тешиктелер жөнүндө, анан могу таякчалар жөнүндө көргөзүп бердим.
Мисалы биз ойноп атканда азыр мен бир ходду жүрүп коеюн. Мисалы мынакей пешканы бияка жылдырдым. Обычно биринчи пешкалар жылганда алдыга жылса болот деген правило бар шахматта. Мисалы жылдырдым. Анан мисалы бул дагы мынтип жылган болсо, биз байкап атасыңар, мен монтип тешикчелерди издегенде колдорум тийип кетип атат да. Анан ушул таякчалар менен тешикчелер шахматты кулап калбашына жардам берет да. Мисалы таякчасы жок болсо кулап калмак. Анан биз таппай калмакпыз да, кайсыл жердеги фигура кулап калды. Ошон үчүн таякчалар бул менин жеке оюм да, ошон үчүн жасалган болсо керек деп. Мисалы бул лошадка мисалы Г түрүндө турат. Мына бияка коюп атканда мен колум тийип атат да, бирок бул кайра жайына келип калып атат, кулабай атат да. Ушундай эме менен ушундай мисалы муну да бияка жылдырайын, биротоло кандай фигуралар каяка жылат мен билген талантымды көргөзүп коеюн силерге да. Мынакей бул слон. Так, кайтырып азыр. Мындай могу жактан алдым. Так. Жок, аяка аттырып алыптыр. Мына слонду бияка жылдырып койдук. Мисалы муну бияка жылдырсам, ладья деген только мындай түз эле жүрөт да. Мен чынында бир 2004 же 2003 жылдары ойногонмун шахматты. Ошондон бери ойной элекмин да. Бул шахматты дагы биз атайын бирөөдөн сурап алып келдик, силерге көргөзүү. Мынакей достор, көздүн көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар шахматты ушинтип ойнойт. Эч кандай айырмасы жок. Бир гана ушул эле да. Тешикчелер менен бул таякчалар. Бул мен ойлойм абдан сонун шарттар да ушул шахматты ушинтип ойногондо. Анан ушундай шахматтар менен эле көздүн көрүүсү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар турнирлерге катышып турат, ар түрлүү. Бул менин жеке оюм, шахматты ойногон адам математиканы абдан жакшы билет болсо керек деп ойлоймун да. Бул менин жеке оюм. Силер дагы оюңарды калтырып койсоңор болот комментарийге. Менин маанайымды көтөрүп, досторуңар менен бөлүшүп койгула. Мен абдан күтөм, ыраазы болом силерге. Ошол достор, анда кийинки видеодо жолукканча пока.